Бул жерде кызыктар адамдар бар. Бул өзүнчө мафияга айланып кеткен. Визанын өзүнүн турган баасынан 5 эсе жогорулатып, жана бир өзүнчө группа лиц ошол жакта иштешет экен. Булар өзүнчө мафия экен. Визанын баасы 700, сезон учурларында $1000 чейин чыгып кетет экен. А өзүнүн посольствого төлөгөн акчасы $200 ашпайт. Искусственный ажиотаж түзүшүп, акчаны ким көп берсе, ошого визасын бир күндө да ачып берет экен. Ошондой болбош үчүн булар баягындай электронный кезек түзүп коюп, ушундай иш алып баралы деп, коомчулук ошол айдоочулардын жана башка министерстволордун арасынан кошулуп, ошондой коомдук уюл түзүлүп, иш алып барса, ушу тышкы иштер министри сиздер кармап атасыздар. Сиздердин эмне кызыктарыңар бар ошол жерде? Визаны силер ачпайсыңар. Виза ачканга кезек түзгөндө ошону упорядочить эткенге жардам бергиле.